Швед газети Бишкек дүйнөдөгү абасы эң кир шаар. Швецияда чыккан басылма Бишкектеги булганыч аба тууралуу макала жарыялады. Андагы маалыматка ишенсек, 1980-жылдан бери Бишкектеги бак-дарак улам азайып баратат. Мындан тышкары шаардагы элди ташыган коомдук транспорт абдан эле эски. Кыргыз баш калаасы 2019-жылдын ноябрында дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын саппашына чыкты. Бишкек Индиянын, Кытайдын жана Монголиянын шаарларынан ашып, абанын сапатынын начардыгы жагынан биринчи орунга чыкты. Бирок Кыргыз бийлигинде шаардагы абага кабатырлангандар өтө эле аз өңдөнөт деген басылма Кыргызстандагы климатты изилдеген Мо Грин кыймылы тууралуу маалымат берген. Автор Кыргызстан Швециянын жарымындай эле экономикасы сырттагы мигранттар менен кумтөр алтын кенине көз каранды. Саясатында кландык, аймактык бөлүүнү өкүм сүрөт деп кошумчалап, өлкө тарыхында акыркы 10 жылдагы саясий өзгөрүүлөргө да кеңири токтолгон. Басылма дүйнөдөгү абасы эң эле булганыч баш калаанын эли да, бийлиги да азырынча климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу кабатыр болбой жатканына таң калган. Аламан Улактын батири талашка түштү. Байыш Ниязов байгеси менен бөлүшмөй болду. Кара Суу районунун Сабай айылында өткөн ири Аламан Улактын баш байгесине коюлган батирди эки улакчы бөлүп ала турган болду. Бул туурасында мелдеш өткөргөн Каныбек Акаев Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, 25 январда 1000ден ашуун чабандестин катышуусунда улак тартыш оюн өттү. Анда башкы сорунга коюлган Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирди Байыш Ниязов алган. Бирок андан соң талаш жаралып, баш байгеге улакты Акжол Кылычбек уулу таштаган айтылды. Байыштын да Акжолдун да таштаган салымын эсепке алууну чечтик. Батирди экөө бөлүп алмай болушту, деди Акаев. Талаш эмнеден чыкты? Оюндун аягында башкы байгелер коюлуп жаткан. Мына батир ойнотулат деп турганда Байыш Ниязов улакты жулуп чыгып, ортодогу маарага таштаган. Андан соң Акжол Кылычбек уулу эңип алып, трибунанын алдындагы маарага таштаган. Мындан улам Ниязовго автоунаа, Кылычбек уулуна батир берилмей болгон. Бирок буга Ниязов нааразы болуп чыкты. Себеби ал машина эмес, батир ойнотулуп баштаганда салым жасаганын жүйө келтирген. Демек, кийинки салым эсепке алынбашы керек болчу деп ортодо талаш жаралды. Акыры той ээси жана калыстар кеңешип баш байгени экөөнө бөлүп берүүнү чечти. Байгени тең бөлүшмөй болгон Акжол Кылычбек уулу 26 жаштагы Кара Суу районунун Кызыл Суу айылынын кулуну. Байыш Ниязов Өзгөн районунун Дөң Булак айылынан туулган Достук Көкбөрү командасынын капитаны болуп жүргөн. Бул оюнда байгеге Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир, бир лимузин жана 4 Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаалар коюлган. Мындан сырткары улакчылар 9 төө, 20 тай жана башка акчалай сыйлыктарды алышты. Аламан Улакты Новосибирск областында Көкбөрү федерациясынын негиздөөчүсү жекешкер Каныбек Акаев өткөрүүдө. Ал 3 уулун сүннөткө тургузуп той берген. Жибек жолун чочуткан вирус. Кытайдын Ухан шаарында чыккан коронавирустун экономикалык таасирин жана бул шаардын Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол деген дымактуу долбоорунда ээлеген ордун иликтеди. Макаланын автору Пулитцер сыйлыгынын ээси Лори Гаррет азырынча дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Ухан пандемиясы боюнча өзгөчө кырдаал жарыялай элек. Уханда козголгон вирус менен 2003-жылдагы сапыс вирусунун ортосунда эбегейсиз чоң экономикалык айырмачылыктар бар. 2019-жылы Кытайдын экономикасы өспөй, кайра артка кетип жатканда, Ухандын өнүгүшү башкалардан 7,8% жогору болгон. Миллиондогон ишкер дүйнөнүн булуң бурчунан поезд, учак менен бул шаарга каттачу. Дүйнөдөгү эң ири 500 корпорациянын кеңсеси орун алып, машина чыгаруучулар Microsoft баштаган ири ишканалардын филиалдары бар эле. Ухан аба майданынан былтыр эл аралык аба каттамдарында 27 миллион жүргүнчү учкан. Экономит Интергенс Унут уюму Ухан провинциясы Кытайдын жалпы ички дүң өнүмүнө 2020-жылы 1% киреше алып келерин аныктаган. Кытайдын бир алкак бир жол долбоорун Түштүк Чыгыш Азия, Гималай Борбор Азия менен туташтырган темир кара жол дал ушул шаардан башталчу. 11 миллион калктуу, экономикасы өтө тез өнүккөн шаарда карантин жарыяланганы Бейжиңдин экономикалык саясатын солгундатары шексиз.
Коронавирус глобалдык деңгээлдеги коркунучка айланса, анын кесепетин элестетүү өтө оор. Гонконг университетинин ардактуу вирусологу И Гуан Ухан пандемиясы мурдагы куш, чочко тумоосу сыяктуу вирустардан таптакыр айырмаланып, өтө опурталдуу экенин, Сибирге, Гималайдагы өлкөлөргө, анан калса Африкага чейин жетип, ал жактагы ачарчылыктан улам иммунитети алсыз элди кыйнайт деген оюн айтты деп жазды. Кытайдын насыя капканы. Си Цзиньпинин бийликке келгенден тартып, Кытайдын булуң бурчунда жашаган элине социалдык насыялар берилүүдө. Иликтөөчү Язны Ян Зи дипломат журналына Кытайда элге турак жайын оңдоого, жаңы үй сатып алууга же саякатка чыгууга мамлекеттик колдоо катары берилген насыя системасы. Аны алыш үчүн элдин баардык маалыматы электрондоштурулуп жатканын жазды. Ал тиешелүү маалымат санариптик базага топтолуп, мамлекет аны өз пайдасына колдонуп жатканын, эми мындай саясатты Кытай бийлиги коңшу өлкөлөргө да жайылтууга аракеттенгенин ачыкка чыгарды. 2018-жылы Бейжин бир алкак бир жол стратегиясынын алкагында Сауд Арабиясы, Монголия, Таиланд жана Мьянма менен насыя алгандардын маалыматын алмашуу платформасын түзгөн. Орусиянын тышкы саясат жана коргонуу кеңешинин мүчөсү, эксперт Владимир Авчинский Комсомольская правда гезитиндеги маегинде 2020-жылдан тартып Кытай Казакстанда, Кыргызстанда жана Монголияда социалдык насыя берүүнүн техника-экономикалык негиздемесин баштай турганын белгилеген. Эксперт Кытай бул системаны санарипти жакшы билген, IP адистери менен ишке ашыраарына токтолот. Автор ансыз да Кытайдан алган карыз менен ички экономикасын кармап турган Казак-Кыргыз бийлигинин саясатына социалдык насыя кошулса, анда Бейжиндин болгон талабын аткарары шексиз деген ойдо. 2018-жылы Казак өкмөтү Кытайдан каржылык колдоосуна таянган Туркия, Лаос, Орусия, Малайзия менен кошо Азия насыясы аттуу демилгени сунуш кылган эле. Анын негизинде элге турак жай сатып алуу багытында жеңилдетилген насыя берилет. Кытай акчасын берип, насыя системасын ачкан өлкөлөрдөн маалыматты чогултууну колго алды. Бул үчүн ал дүйнөнүн санариптешүүсүн өнүгүү индикатору катары көрсөтүүдө деген автор. Кытайдын насыясына туйтунган тажик бийлиги өз элинин бардык маалыматын Бейжиңге ачык эле берип жатканын мисал келтирди. Европалыктар туристтерден тажашты. Британияда чыккан The Guardian гезити дүйнө элинин Европанын шаарларын кыдырууга болгон кызыгуусу арткан сайын массалык туризмди жектегендер чыгып жатканын жазды. Амстердам, Барселона сыяктуу шаарларда эл мэриядан ашыкча туризмге каршы чара көрүүнү талап кылып, акцияларга чыгууда. Амстердамда 2018-жылы 19 миллион адам кыдырган. Ушундан улам коопсуздук маселеси да өтө курч болгон. Кошумча 60 000 киши жумушка алынып, туристтер шаарга жылына 6 миллиард евро киреше берген. 2030-жылга чейин туризм секторунан 10 миллиард евро киреше кирери божомолдонот. Бирок жергиликтүү тургундар тарыхый жайлар ашыкча туризмден жабыркап жатканына капа. Барселонада, Римде, Лондондо да ушундай көрүнүш өкүм сүрөп жатат. Туристтердин көбөйүшүнөн улам ири шаарларда батир акысы 50%га көтөрүлдү. Гезит ушундан улам европалык 16 жаштан 30 жашка чейинки жаштардын 80% ата-энеси менен жашоого мажбур экенин билдирди. Дубайдын аэропорту желимден баш тартты. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 300 миллион тонна желим өндүрүлөт. Андан чыккан таштандылар экологияга коркунуч жараткан башкы фактор болуп жатат. Бул дүйнөлүк маселени чечүүдө Дубай үлгүлүү шаар болууну максат кылды. Аталган каланын аэропорту жыл сайын 90 миллион жүргүнчү кабыл алат. Анда 5500 тонна желим колдонулат. Эми аны чектөө үчүн бир жолу пайдаланылган желим идиштерден 2020-жылдан баштап Дубайдын аэропорту, андагы ресторан, кафелер баш тартты. Дубайда калктын 90% желимден жасалган идиштерди пайдаланууну кыскартты. Сурамжылоолорго караганда Бириккен Араб Эмиратында жылына орточо 182 000 желим баштык колдонулат. Чек арадан жоголгон Шаймандын чоо жайын аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен областык башкармалыгынын тарамдарынан күндөн кубат алуучу батарейка жоголгону аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмүнүн улук офицери Асылкерим Ажиев билдирди. Маалыматка караганда бул фактыны ушул тапта аскер прокуратурасы териштирип жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчисинин көрсөтмөсү менен аскер бөлүктө
пункттөрүндө жана бирикмелерде 2020 жылдын 11 январында өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында мекеменин Баткен областы боюнча башкармалыгынын тарамдарында күндөн кубат алуучу батарейкалардын жетишпестиги аныкталган. Бул факты боюнча материалдар аскер прокуратурасына берилип, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев аны Ош жана Баткен областынын аймагындагы металл кабыл алуучу жайлардан издөөгө тапшырма берген деген маалымат чындыкка дал келбейт. Келтирилген чыгымдын суммасы текшерүүдөн кийин айтылат, деди Асыл Керим Ажиев. Баткен областык чек ара башкармалыгынын тарамдарынан жоголгон күндөн кубат алуучу батарейкалардын пайдаланууга бериле электиги баштапкы баасы 1,750,000 сом экени айтылган. Мекеменин басма сөз кызматы берген маалыматка караганда, жоголгон батарейкалардын иш мөөнөтү аяктаган. Өзбекстан Кытайдан 30 студентин алып кетерин билдирди. 25 январда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Кытайдын вирус чыккан Ухан шаарындагы 30 өзбек студентин алып чыгып кетүүгө убада берди. Ухан шаарындагы 30 студент Өзбекстанга кайтарылат. Азыркы учурда тышкы иштер жана саламаттыкты сактоо министрликтери иш алып барууда, деди Камилов. Министр студенттер качан кайтып келерин айткан жок. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Ухан шаарында 250 өзбекстандык бар. Алардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларынын студенттери. Көпчүлүк студенттер семестрдин аякташына байланыштуу мекенине кайтып келишкен болчу. Кытайдагы коронавирустан 56 адам каза таап, бул илдет дүйнө жүзүндө 2000ден ашык кишиге жукканы маалым болду. Кытайдын бир топ ири шаарларында коомдук транспорт токтоп, элдин ары бери жүрүшүнө чектөө киргизилди. Ошто ала качуу үчүн шектүү катары 3 киши кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ала качуу үчүн шектүү катары 3 киши кармалганын маалымдады. Алар 22 жаштагы кызды ала качкан деп шек саналууда. Маалыматка ылайык, 21 январ күнү Ош шаарындагы көчөлөрдүн биринен белгисиз бирөөлөр 22 жаштагы кызды ала качып кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Бул фактыны ыкчам иликтөө учурунда ал кызды мажбурлап никелешүү максатында алып кетишкени аныкталган. 23 январ түнү кылмышка шектүү катары 22 жаштагы 3 жигит кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда иш жазык кодексинин 175-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш алынды. Баткенде машыгуу учурунда жоокерге ок тийди. Баткен областында аскердик машыгуу учурунда Калашников куралынан атылган ок эфрейторго кайып тийген. Маалыматты Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынан тастыкташты. Кырсык 23 январга караган түнү болгон. Машыгуу учурунда атылган ок катуу нерсеге тийип, кайра артка ыргып жоокерге тийген. Жабырлануучуну ошол замат аймактык ооруканага жеткиришкен. Учурда анын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынды.